Ушул маселе көтөрүлгөнү, ККМ маселеси көтөрүлгөн, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Эки жолу элдер чыгып, митингге чыгып, ошол ак үйдүн астына да барган, өзүңүз чыгып, элди тосуп, жолугуп, ошол 2 жыл болду ушул ККМ деген эмен башталганычы. Ошол убакта да урматтуу Акылбек Сөнбекович, 2 жолу митинг чыкты. 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү. 2 жолу. Бир эле жолу эмес. Сиз президентке да киргенде отчет бердиңиз болуш керек. Мен комиссияны түздүм. Базарлардын эмес чечиле турган болду. ККМ боюнча маселе болбойт. Мен деген баарын ачыктайм, контрабанданын баарын ачыктайм, тигинтем, минтем деп туруп, сиз президенттин астында сөз берип туруп, мындайча айтканда президентти алдап кетип атасыз. Же алдап кетип атасыз, же өзүңүз салык саясатын жакшы түшүнбөйсүз. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, бул эмне кылганыңыз? Эмне үчүн ушул салык бул мамлекеттин баягы бюджетин түзө турган тармак экенин баарыбыз билебиз. Буга чейин салыктар төлөнчү эмес. Салыктар кимге төлөнчү? Ар ким крышабайт этчү, погончондорго төлөнчү, караларга төлөнчү. Эптеп бер жакка салык анча мынча акча өкчөп койчу, ошо менен салык төлөнчү деле эмес. Туура сиз келдиңиз, ККМди киргизем дедиңиз. Биз баарыбыз ойлоп турбуз дем, бул баарын анализ кылып, тияк бягын дыкат изилдеп туруп анан ушул жыйынтыкка келди деп. 2 жолу комиссия түзүлдү, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Мага ушуга эле жооп берип коюңузчу. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошонун жыйынтыгы эмне болду? Ушу болдубу? Ошонун жыйынтыгы ушу бүгүнкү күн болду, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Бул күнгө жетиш үчүн кыргыз эли канча деген кыйынчылыктарды тартты. Канча деген сыноолордон өттү. Урматтуу президентибиз эмне деген көрбөгөн күндүн көрдү, ушул элдик бийликти орнотом, ушул акыйкат үчүн күрөшөм деп, анан сиз ушунун баарын көрүп билип туруп эле кандай болуп калды биягы? Же ушул Кыргызстан боюнча бир салыкты түшүнгөн, салык саясатын билген бир мындай дастыккан адис табылбай калдыбы сизге? Менин эч жерим жым-жым болбойт. Эч жерим жым-жым. Туура мен Акылбектен умный эмесмин, Акылбектен акылдуу эмесмин. Бирок Акылбек Сөнбекович, эми бетиңиз ачылып калбадыбы, жүзүңүз ачылып калбадыбы? Сиз жүргүзгөн саясат салык маселеси гана жөнүндө болуп атат. Мен сиздин башка иштериңизге эчтеке деп айта албайм. Мен көрүп атам иштегениңизди, баарысына мындай калыс жакшы жагыңыз да бар, ийгиликтер да бар. Мына кече эле жана кореецтердин маалы кестери боюнча, чакан кестери боюнча келген кореец инвесторлордун жумушун жакшынакай кылып, өзүңүз аралашып бүт баарын бүтүрүп бердиңиз. Мен билем ал иштериңизди, кандай аралаштыңыз, кандай кишилер менен иштештиңиз. Ошондой токтомдорду, керектүү токтомдордун баарын чыгарып бердиңиз. Мен бир эле случайын айтып атам. Башкачы? Башка биягы эмне болду? Эң основной салык болчу да, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Жөн эле мен элдин астында, президенттин астында, депутаттардын астында сөз берип алдым. Эми ошол сөзүмө турушум керек деп эле. Жөн эле монда тупа эле кеткен турбай, биягычы жөн эле тупа болуп калыптыр да, жөн эле. Көздү жумуп туруп эле ушундай кылыш керек. Же бул мындай кылышта сиз эмнеге таяндыңыз? Ошону айтсаңыз. Мына экинчи суроо сизгечи, мына мен биринчи суроомо жооп бериңиз. 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү. Эмне жыйынтык болду? Ошону биз ойлоп турубуз да. Баягыдай элдик бийлик орноду. Элдин үнүн угат, эл менен макулдашат. Ар бир Кыргызстандын жананын үнүн угуп, кулак салып, анан туура жыйынтык чыгарып, анан баягы мындай өзгөртүүлөрдү киргизди десек, нөл турбайбы, эчтеке жок турбайбы? Бул эмне жөнүндө кабар берет? Эмне жөнүндө кабар берет? Сиздин саясат, салык саясатыңыз деген такыр туура эмес кеткен. Туура эмес болгон. Кеңешпей туруп, өзүңүздүн эле бир кучка менен кеңештиңер, ушундай кылат дедиңер. Президент
президент менен Камчы Кыдыршаевичти көндүрдүңөр, болду, ошо менен кетти силердики. Цифраларды көрбөстүңөр, мына мояктан налог төленбейт, минтпейт, тигинтпейт. Бияктан эчтеке жок. Мына мен монун баарын жыйнайм да 500 миллиардта чыгарам деп сөз берип алып анан жананча карапайым эл жөн чырылдабайт да. Жананча карапайым эл жөн чырылдабайт, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Мына ушул эки суроого жооп бериңизчи. Ошол мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошол жака ишкерлерден да кирди. İşkerlerden girdi o şakacı. Ошондо кандай алардын үнү угулбай калды? Кандай алардын эмеси угулбай калды? Же мындай бир этап менен акырындыктан менен ишке ашырсаңыз жакшы болбойт беле, урматтуу Акылбек Үсөнбекович? Аз тууну кое туралы, бир туугандар. Тууну кое туралы. Ал тууну мен колдойм. Тууну өзгөртүш керек. Жаңы доордун символу алчы. Эски доор бүттү, туугандар. Азыр жаңы доор, жаңы жолго түшүп, мамлекет бул бир эле ички саясат менен жашабайт да. Биз тышкы мамлекеттерге да сигнал берип атабыз. Баягы күн карама, бирөөнүн көзүн карап, бирөөнүн колун карап жашаган мамлекеттин доору бүттү. Аз Кыргызстан деген жылдан жылга күчтөнүп, Садыр Нуркожоевич улуу Кыргыз мамлекетин курай турган жолго түштүк деген маанини берет бул, бир туугандар. Бүгүнкү кеп туу боюнча эмес. Бүгүнкү кеп Акылбек Үсөнбековичтин сабатсыздыгы боюнча болуп атат. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиз президентти подставить еттиңиз да. Президентти подставить еттиңиз. Сиз президентке айттыңыз, көндүрдүңүз. Мен биягын кыйратам, мен биягын жалпайтам, мен биягын жым кылам дедиңиз. Мен билем сиздин сиз аябай тилдүү, жөн эле акты караны кара деп далилдеп мындай эметип эле кое турган кишисиз, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Сиздин командаңыз салык боюнча экономика министрлиги, жанагы министрлик, жанагы салык министрлиги ошончо салыкчы жүрөт. Булар деген айта албайт экен да, мен билбедим, мен сураштырбадым. Булар деген кирип же министрине эчтеке деп айта албайт экен. Жеттиги Акылбек Үсөнбековичке эчтеке деп айта алышпайт экен да, коркот экен булар. Булар эптеп эле ошол жакта күн өтсө эле болду, ошол жердечи, министрликте. Ушуга жооп бериңиз Акылбек Үсөнбекович. Эмне үчүн тет жактан элдин баары көтөрүлүп атат? Элдин баары козголуп атат. Эмнеге? Анын бир жөлү себеби бар да. Аны да баарын эл душманы кылган атасызбы? Булар деген анык, мына эл душманы сиз болуп отурасыз ушул күндө. Азыр деген ситуация мамлекетибиз кандай бурулушта турат? Кандай босогодон аттап, кандай ашууларды ашып атат? Ал үчүн Садыр Нуркожоевич эмне деген күн түн деген мээнет кетип атат ал үчүн. Эми азыр мына Акылбек Үсөнбекович, дүйнөнү көрүп атасыз, дүйнөдө кандай болуп атат, кандай глобалдык саясаттар болуп атат, кандай мамлекеттер тирешип атат. Биздин мамлекетке, Кыргызстанга жакшы көз менен караган мамлекеттер. Таякта темир жол салынган тат, ГЭС салынган тат. Ушуну көрө албай көз кашайгандар да толтура эмес. Толтура да. Мамлекеттин ичинде ушул эмне деген коррупционный схемалар, эмне деген мамлекеттин канын ичип жүргөн канычы кишилердин бет ачылып атат. Алардын кандай ою бар экен? Ушундан колдонуп, үчүнчү күчтөр колдонуп, элди дүрбөтүп, да дүрбөлөнгө чыгарат деп анан ар бирине барып түшүндүрүп жетишпей да каласыз го дейм ага. Ушул суроолорго жооп бериңиз Акылбек Үсөнбекович. Комиссия түзүлгөн, бул бир эле нерседен кабар беле, сиздин сабатсыздыгыңыз жөнүндө. Ошо, бир туугандар, менин бүгүнкү кайрылым Акылбек Үсөнбековичке. Мен эми бул боюнча Дастан Кадыров деген өзүңүздүн шакиртиңиз бар. Салык инспекциясында иштеп кеткен өмүр бою. Ошол киши менен, ошол
Дастан Кадыров менен жолукканда ушул сөз болду беле? Мен Дастан Байкенин айтканына ишенем. Мен айткам дейт, бул акыры монун баары бүт базарлардын баары көтөрүлөт. ККМ деген жакшылык алып барбайт деп мен айткам, муну башкача кылыш керек, башкача жолу менен кылыш керек. Мунун башка жолу бар, ошол жол менен кетели, минтели деген сунушту укпай койгонсуз сиз. Укпай койгонсуз. Текебер болуп кеткенсиз, текебер болуп эле. Бүттү, мен президенттен добро алдым. Мен президенттин астында убаданы алдым, милдеттеме алдым, болду, мен ошону ишке ашырам, мага. Короче, барыңар бар, силердин акылыңа, сен кимсиң? Сен бир кирпич койгон кладчик бар, оокатыңар чүкөңөрдү алып сойногула деп койгонсуз. Ошон үчүн урматтуу Акылбек Үсөнбекович, ошол Дастан Кадыров деген өзүңүз өстүргөн бала бар, билесиз, Тез аранын ичинде. Ушул маселени чечип, тетиякта элди тынчытыңыз. Элди тынчытып, салык саясатын туура алып барыңыз. Туура, мезгилдин талабына ылайык, ондай ситуацияны байкап туруп, ошого ылайык алып барыңыз. Сиз ойлобоңуз, Кыргызстанда ушул мен эле экономист, мен эле финансист экен, мен кетсем Кыргызстан күн өтпөй калат депчи. Кудайга шүгүр, Кыргыз элинин учу кур эмес. Мына Дастан Кадыровду эмне үчүн жаныңыз калып келген жоксуз? Ошол 3-чү суроом. Ушул мен 3 суроома жооп бериңизчи. Сиз билесиз, ал салык саясаты боюнча эң дасткан кыйын адис экенин билесиз да, туурабы? Өзүңүз өстүргөнсүз, өзүңүз чоңойтконсуз, өзүңүздүн кол алдыңызда, өзүңүздүн көз алдыңызда чоңойгон бала. Ошол Акылбек Үсөнбекович, мен сизге айтарым, жанагы салык инспекцияңыздагы, Министерство экономикаңыздагы, сиз дагы салык жөнүндө такыр түшүнүүңөр жок экен. Билбейт экенсиңер саясатты. Салык саясатын билбейт экенсиңер. Биз силерге, бүттү, бул иштеп атат, Кудайга шүгүр, кой иштесин, тийишпегиле деп корголосо такыр эле мындай эметип кеттиңиз го, Акылбек Үсөнбекович. Мындай саясат болбойт. Кыргыз элинин тагдыры сизге оюнчук эмес. Биз сизге подопытный кролик эмеспиз. Улам бир экспериментти жүргүзүп, мындай кылып көрөйүнчү, тигиндей кылып көрөйүнчү дегидей. Мени эмнеге камайсыңар? Мен сени так суроолорго жооп берип коелу, бир сыйра. Эмне деген суроолор берилиптир? Калп эле мындай эме кылбагыла. Бул саясат эмеге жакшылыкка алып барбайт, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Могул туура эмес саясатыңызчы. Жаңылдыңыз сиз, моюнга алыңыз. Жаңылдыңыз. Өтө чоң жаңылдыңыз. Жаңылганда дагычы. Ушундай ашууну ашып баратканда биз ишендик да, мына башын жеген деп атат. Акылбек Үсөнбекович мындай президентти көрдү, президенттин иштеп атканын, президенттин жүргүзүп аткан саясатын көрдү, адам өзгөрүлдү го. Балким мындай өзгөрүлүп жакшы эмеде деле жүрдү, просто ниеттечип. Просто ушул жерден чоң эме болду да, ошибка болду да, чоң упущение болду. Ошол бир туугандар, мен бүгүнкү айта турган сөзүм ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга окшогон мындай эмелер, каталар кечирилбейт. Кыргыз эли аябай нааразы. Мен деле мунун бүгүн мен көрүп туруп Дастан Байкеге чалдым. Дастан Байке эмне болду десем, бакай, мен сага 2 жыл мурун эле айткам деди. Чынында мага айткан, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Жана Дастан Кадыров деген балачы мага айткан, бакай, бул нерсе бунт кап келет. Бул
нерсе көтөрүлүшкө алып келет. Бул нерсе деген жакшылыкка алып барбайт. Мунун артынан деген ошол нерседен Казакстан, тети Грузиялар бүт баары тең эле баш тарткан турбайбы? Эмне деп эле Россия деле баш тартыптыр ошолордончу. Ошол Акылбек Үсөнбекович, ошол 3 суроомо жооп бериңиз. Мен сизге 3 суроо узаттым. Мен сизден жооп күтөм. Жооп бербесеңиз, анда чемоданды түйүп туруп эле кабинетти жаап коюп, болду менден кетти кыргыз элим деп туруп эле чыгып кетиңиз өзүңүз эле. Өзүңүз эле отставкага кетиңиз, алдыгы тетиги сабатсыз Минэкономика салыкты этчит алып туруп кабинетиңизден чыгып кетиңиз. Биз андай улуу кыргыз мамлекетин курай турган кишилерге жолтоо болуп атасыз сиз. Жолтоо болуп атасыз, түшүнүп атасызбы? Биз баарыбыз мындай жүрөгүбүз тынчып, эми өктөп калдык эле. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген бузукулук? Бул эмне деген подстава? Подстава кылдыңыз сиз президентти. Не деген саясат бул? Кетиңиз отставкага. Кетиңиз, өзүңүз мындай кой болбой калды, жаңылыптырмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, балким сизди да бирөөлөр ишендирип алдап койду. Бирок мындай салык саясатында мындай эме кетирбеш керек болчу да. Эмне үчүн Дастан Кадыровду алып келген жоксуз? Ошону эле айтыңызчы мага. Эмне үчүн ушу Дастан Кадыровдай салыкты түшүнгөн киши жок го дейм Кыргызстанда? 2 жыл мурун айткан, Бакай бул деген жакшылык менен кой Дастан байке. Бул деле мен талашканмын дачы сиздин таламды. Сизге өзүңүз менен сүйлөшкөндө да айткан турбайбы? Бул болбойт, мындай жол менен болбойт, мындай жол менен эмес, башкача жол менен кылыш керек деп сизге сунушун айткан турбайбы? Сиз аны да укпай койдуңуз да. Бир кеп жебеген кежирисиз да сиз дегенчи. Кеп жебеген, сөз укпаган. Өзүңүздү аябай акылдуу, аябай мындай башыңыз чоң, мээңиз көп. Эми өзүңүздү аябай эме ойлойсуз да. Мен сизди эми ушул эмеде өзгөрүлдү болуш керек. Кудай таала мен ушул кишиге бир шанс берди. Садыр Нуркожоевичтин мондай каражанын карч уруп иштеп атканын көрүп атат. Ошондон таалим алды болуш керек деп ойлогом. Ишенгенмен сизге. Ошол бир туугандар, Акылбек Үсөнбекович, отставкага кетиңиз. Отставкага кетиңиз. Биз мындай иш болбойт. Базар деген оюнчук эмес да. Базарда канча деген базарларда оокатын карапайым чортаман эл тырмышып оокатын кылып жүрүшөт. Сиз мен айлыктарды көтөрүп койдум, кыйратып койдум дебеңиз. Элде нааразычылык көп. Именно сизге бүт балдардын баары айтчу мага, мекенчилдердин көбү айтчу. Бакай байке, бул деген Акылбек деген аңгыле түртүп баратат дегенде, кой, кантип эле аңга түртсүн, ар жакта деле карап атат бул кишини. Көрсө, атайлап кылдыңызбы же билбей кылып алдыңызбы, мен аны айта албайм Акылбек Үсөнбекович. Бирок бул кылганыңыз сиздин мунуңуз жөн калбаш керек. Сиздин отставкаңыз менен бүтүш керек. Мындайлар жазаланыш керек. Катуу жазаланыш керек. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мындайларды жазалаш керек. Мамлекеттин саясатын, целый салык саясатын подвать эткен үчүн кылмыш ишин козгош керек. Мындайларга элди дүрбөлөңгө салган үчүн, элди бударашт эткен үчүн, өз кызматтык милдетин аткара албаган үчүн салык министрлигин, экономика министрлигин баарын жоопко тартыш керек. Мыйзам чегинде. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, косяктын баары Садыр менен Камчыда эмес. Ар ким өз эмесин туура, эң
жогорку деңгээлде аткарып атат. Кудайга шүгүр, биздин жүрөгүбүз Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич боюнча эч күмөн жок Кыргыз элинде. Ал боюнча биздин санабыз тынч. Мынага окшогондор кашайтып кетип атпайбы? Мынага окшогон салыкты түшүнбөгөн ошондой кишини кандай сиз министрликке алып келесиз? Ошондой салыкты түшүнбөгөн кишиге эмне үчүн Дастан Кадыровду алып келген жоксуз? Ушул үчүнчү суроомо жооп бериңизчи. Менден кыйын болуп кетет дедиңиз да, менден кыйын болуп кетет, менден күчтүү болуп кетет, мунун сөзүн угуп кетет. Бул өкмөттө кыйын болуп Дастанбек айткан, сиздин деген мурунку иштешкенде, экөөң чогуу иштешкенде сиздин жанагындай далай фантазияларыңызда бул деген монда обрубайт эткен Дастан Кадыров деген. Туурабы? Ошон үчүн муну билесиз да, мунун деңгээлин билесиз. Дастан Кадыров ким, сиз ким экенин билесиз. Бул керек болсо сизден күчтүү финансист, сизден күчтүү экономист, сизден күчтүү салык саясатын түшүнгөн бала. Эмне үчүн жолоткон жоксуз? Баягы ичи тарлыкта. Значит, сиздин башында эле ниетиңиз жакшы болгон эмес да. Кыргыз элине болгон, Садыр Нуркожоевичке болгон башында ниетиңиз жакшы болгон эмес. Сиз ниетиңиз таза, Кыргыз элине дилиңиз ак болсо, кой ушу Дастанды алып келейин жаныма. Дастанды жаныман чыгарбайын. Дастан менен кеңешейин. Дастан менен акылдашайын деп ушул ишти кылбайт белеңиз. Мына сиздин кара ниетиңиздин жүзү ачылып отурат. Мен Дастан байке менен да канча талаш тартышкам сиз үчүн. Бүгүн эмне кылды урмат помощниңизди? Дордойдон талады го ит талагандай. Ошол мекендештер. Бүгүнкү эфир ошол Акылбек Үсөнбекович. Биз сизге чын ниетибизден, таза эмебизден ишенгенбиз, бирок тилекке каршы ишеничти актаган жокпуз. Эми күтүп отура бербейчи, мындай күтүп отура бербей. Тияк-биякта командировканы кыскартып туруп, тиякта иштин баарын жыйынтыктап, мындай кеткенге дайынданыш керек. Кеткенге дайынданыш керек. Тияктын баарын жыйынтыктап, тияк-бияңызды реттеп, жакшынакай кылып туруп, Садыр Нуркожоевичтен Кыргыз элинен кечирим сураңыз да акырын жылып кеттиңиз. Биз сиздей эмелер менен иштеше албайбыз. Бизге жакпайт. Подвать еттиңиз, уят кылдыңыз. Туура эмес кылдыңыз. Булар деген эмне деген кара күндөрдү көргөн жок. Кыргыз эли, анын ичинде урматтуу президентибиз Ажоос эмне деген кара күндөрдү көргөн жок. Анан булай биягы сизге бир экспериментальный лабораториябы? Кыргыз элине монда ККМди киргизип көрөйүн, ККМ менен кыйнап көрөйүн, ККМ менен монтип көрөйүн деп биз эмне Кыргыз эли сизге лабораторияда мына пробиркага куюп текшере турган бир биздин деген тагдырыбыз бар, биз деген адамбыз, биздин бир туугандарыбыз бар. Кыргыз эли бар, базарда окат кылгандар бар. Мен кладкага коюп кирпич койсам дагы бул мамлекеттин негизги таяна турган орто жана чакан бизнес болот. Орто жана чакан бизнести колдош керек. Сиз аларды кайра ККМ менен талкалап атасыз. Алдагансыз сиз. Садыр Нуркожоевичти алдагансыз. Акырын чемоданыңызды түйүңүз дагы ушу менен отставкага кетиңиз. Отставкага кетип өз ыктыярыңыз менен тапшырып кетсеңиз да абирдүү болот. Кичине абириңиз жабылат. Ошол Кыргыз элим. Менден кетсе кечирип коюңуздар, кичине ашыгыраак сүйлөп алсам. Ким бул? Эмне Мырза Абсамат уулу? Эмне мен менен сүйлөшө албай жатасың дейт. Эмнен сүйлөшө албайтам? Акылбектен кечирим сурабайм мен.
Ошол да. Ошол мындай толком деле эме суроолор жок экен. Ошол менен эфирди жыйынтыктайлы бир туугандар. Ошол менин кайрылуум. Анан жөн эле Facebook'ta açsamчы, жөн эле тиякта көтөрүлгөн элди мындай эл душманы кылып атышат. Булар жөн эле артында үчүнчү эл эметсе жөн эметпейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул Акылбек Үсөнбековичтин туура эмес саясатынан ушундай болуп атат. Кетсин Акылбек Үсөнбекович, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кетириңиз муну. Сизден сураныч. Еще кеч эмес. Дагы оңдоп түздөп кетсе болот ар жагын. Эки жолу комиссия түздү, эки жолу ушул коем макул эми биринчини ичтардык кылып жолотпогон кийинкиди алып келбейсизби? Кийинкиди алып кел, айланайын дастан кел жаныма отурчу. Мына мен сизге айтып коеюн, Акылбек Үсөнбекович. Бая мыйзамды ким жазып берди сизге? Мен сөзүм мындай куру болбош үчүн. Кара суу, дордой эмелер боюнча бир мыйзам жазылды го. Ошону ким жазып берди? Дастан Кадыров жазып бердиби? Ошол кишинин мээси жетти да ушуга, туурабы? Аны да өзүңүзгө ыйгарып алдыңызбы? Бул мыйзамды мен жазгам, мен автормун деп. Ошол кыргыз элим. Тазаланыш керек. Кереги жок бизге андай. Мына атайлап, балким атайлап жазап аткандыр. Атайлап жазалган диверсиядыр бул. Тиякта темир жол салынгантат, ГЭСтер курулгантат. Бүтүндөй дүйнө кыргыз элин, кыргыз мамлекетин Садыр Нуркожоевич бир жумада 6дан 7 мамлекетти кыдырып атат. Кичине мындай эмгекти баалаңыз да. Анан акырын цифраларды көргөзүп, цифралар менен манипуляция кылып атасыз. Цифралар менен манипуляция кылып атасыз. Бир тараптуу эле сүйлөп коюп атасыз. Ар дайым тигилер тура салык төлөнбөй келген, мен билем аны. Салык төлөнчү эмес, жалаң ошол кыргыз элим. Ушу менен эфирди жыйынтыкталы. Эмне башка мурзаны кошпойчу эмне эле болуп атат бул? Так, кандай кошчу эле? Мурза Абсамат уулу дейт. Так. Подсказка берип коюңуздар туугандар. Кантип кошот эле? Чын жананын баарын көрүп алып жөн эле ит атайың тутулат экен. Бул кандай эми ушундай? Мына туура Адилет Ахматов. Ажонун кашыктап чогулткан эмгеген Акылбек фляктап эмес. Жөн эле мондай тиги эмени кулатып таштап атпайбы тиги. Цистернаны кулатып таштап атпайбы, мондай эле түртүп салып атат ары эле. Жок, туугандар, туу боюнча айттым мен жогоруда. Ошол эле ойдомун мен.